Барабарсыздык белгилерин колдонуп 28ден 21 жана 9дан 6 бөлчөктөрүн салыштыр. Бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү дагы, алымдары дагы ар түрдүү болгон бөлчөктөр. Эгерде бул бөлчөктөрдүн бөлүмү же алымы бирдей болгондо, биз оңой эле салыштырып коймокпуз. А бирок бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү ар түрдүү бөлчөктөр болуп жатат. Анда бул бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн бул бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келип алабыз. Андан кийин бөлчөктөрдү салыштыра алабыз. Алгач бул жердеги берилген бөлчөктөрдү жөнөкөйлөтүп, башкача айтканда кыскартып алсак болот. Мисалга 28ден 21 бөлчөгүн бул жерде бөлчөктүн алымы дагы, бөлүмү дагы 7ге бөлүнөт. Анда берилген бөлчөктү 7ге бөлүп алабыз, 7ге кыскартып алабыз. 21ди 7ге бөлсө 3, 28ди 7ге бөлсө 4. Демек 28ден 21 бөлчөгү 4төн 3 бөлчөгүнө дагы барабар. Анда кийинки бөлчөктү дагы карап көрөбүз. 9дан 6 бөлчөгү. 9дан 6 бөлчөгү дагы 3кө бөлүнөт. Анда бул жерди дагы алымын 3кө, анда бөлүмүн 3кө бөлүп алабыз. 6-ны 3кө бөлсө 2, 9ду 3кө бөлсө 3. 3төн 2. Демек 3төн 2 бөлчөгү 9дан 6 бөлчөгүнө барабар. Анда биз бул жердеги 28ден 21 бөлчөгүнө барабар болгон 4төн 3 жана 9дан 6 бөлчөгүнө барабар болгон 3төн 2 бөлчөгүн салыштырсак болот. Бул жерде дагы бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келебиз. Бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү биринин 4, экинчи бөлчөктүн бөлүмү 3. Демек 3 жана 4 бул сандар өз ара жөнөкөй сандар. Анда бул сандардын жалпы бөлүмүн табуу үчүн 3кө 4тү көбөйтүүбүз керек. 3кө 4тү көбөйтсө 12ге барабар. Демек бөлүмдөрү 12 болгон бөлчөктөрдү салыштырабыз. 12. Же болбосо бул жердеги 4 жана 3 бөлчөктөрүнүн эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн эсептей турган болсок, анда бул сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн табат болчубуз. 4-түн жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 2, 2. 2-ни 2ге көбөйтсө 4. Ал эми 3 бул өзү жөнөкөй сан. Анда 2-ни 2ге көбөйтүп, кайра 3кө көбөйтсө, ал 12ге барабар. Демек 4тү кайсы санга көбөйткөндө 12ге барабар болду? 4тү 3кө көбөйткөндө 12ге барабар. Анда ал сандын бул жердеги 4төн 3 бөлчөгүнүн алымын дагы биз көбөйтүүбүз керек 3кө. 3тү 3кө көбөйтсө 9га барабар. 4төн 3 бөлчөгү 12ден 9 бөлчөгүнө дагы барабар. Же болбосо 28ден 21 бөлчөгү 12ден 9 бөлчөгүнө дагы барабар деп айта алабыз. Анда кийинки бөлчөктү дагы карайбыз. Бул жерде 3тү канчага көбөйтсө 12 болот? Албетте 4кө. Демек биз бул жерде берилген 3төн 2 бөлчөгүнүн алымындагы 2-ни дагы 4кө көбөйтөбүз. 2-ни 4кө көбөйтсө 8. Бул жерде бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей, анда алымдарына карайбыз. Алымы чоң болгон бөлчөк чоң болот болчу. Демек 12ден 9 бөлчөгү чоң 12ден 8 бөлчөгүнөн. Кайсы бөлчөктөргө барабар болчу? 12ден 9 бөлчөгү негизинен 28ден 21 бөлчөгүнө барабар. Анда 28ден 21 бөлчөгү чоң 9дан 6 бөлчөгүнөн деп айтабыз. Бул бөлчөктөрдү кыскартпастан дагы салыштырсак болот болчу. Ал үчүн бул жерге жазып алалы. Мисалга 28ден 21 бөлчөгү жана 9дан 6 бөлчөгүн салыштыруу үчүн 28 жана
9 сандарынын эң кичинекей жалпы бөлүнүүчүсүн эсептейт болчубуз. Анда алгач 28 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап алабыз. Анда бул жердеги жөнөкөй көбөйтүүчүсү 2 14. 2-ни 14-кө көбөйтсө 28. Бирок 14 жөнөкөй сан эмес, ал курама сан. Анда 14-тү дагы эмне кылабыз? Жөнөкөй сан түрүндө жазуу үчүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап алабыз. 2-ни 7-ге көбөйтсө 14. Бул жерде берилген 2 дагы 7 дагы жөнөкөй сан. Демек 28 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 2, 2, 7. Анда 9 санынын дагы жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн табабыз. 9 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 3, 3. Бул 3 дагы жөнөкөй сан. 3-тү 3-кө көбөйтсө 9. Демек биз бул жердеги бардык сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап алдык. Бул сандардын көбөйтүндүсү бизге 28 жана 9 сандарынын эң кичинекей жалпы бөлүнүүчүсүн берет. 2-ни 2-ге көбөйтсө 4, 4-тү 7-ге көбөйтсө 28. Бул жерде 3-тү 3-кө көбөйтсө 9. Демек 28 жана 9 сандары өз ара жөнөкөй сандар экен. Демек бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептейбиз. 9-ду 8-ге көбөйтсө 72, 2-син жазып алабыз, 7-си көңүлдө. 9-ду 2-ге көбөйтсө 18, көңүлдөгү 7 менен 25. Демек бул сандардын көбөйтүндүсү 252-ге барабар. Анда 2 сандын бөлүмдөрүн 252-ге теңдейбиз. Демек берилген сандардын бөлүмдөрүн 252-ге теңдейбиз. Анда бул сандардын дагы 9-дан 6 бөлчөгүнүн дагы бөлүмү 252-ге барабар болуусу керек. Ал үчүн биз бул жердеги 28 санын көбөйттүк 9-га. Андан 21 санын дагы көбөйтөбүз 9-га. Жазып алып аткаралы. 9-ду 1-ге көбөйтсө 9, 9-ду 2-ге көбөйтсө 18. Бул сандардын көбөйтүндүсү 189-га барабар. Анда кийинки санды дагы карайбыз. 9 санын көбөйтөбүз 28-ге. 9-ду 28-ге көбөйтсө 252. Анда сөзсүз түрдө алымындагы 28-ге көбөйтүү керек. Бул жерге жазып алып көбөйтөлү. 28-ди көбөйтөбүз 6-га. 6-ны 8-ге көбөйтсө 48. 8-ин жазып калабыз. 4-тү көңүлдө. 6-ны 2-ге көбөйтсө 12, көңүлдөгү 4 менен 16. Бул сандардын көбөйтүндүсү 168-ге барабар. 28-ден 21 бөлчөгү 252-ден 189-га барабар болду. Ал эми 9-дан 6 бөлчөгү 252-ден 168-ге барабар болду. Анда биз бул жердеги бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн теңдеп алдык жана биз бул бөлчөктөрдү салыштыра алабыз. Бөлүмдөрү бирдей болгондуктан бул бөлчөктөрдүн кайсы бөлчөктүн алымы чоң болсо, анда ал бөлчөк чоң деп аталат болчу. Демек бул жерде берилген 252-ден 189 бөлчөгү чоң. Ал негизинен 28-ден 21-ге барабар. Же болбосо бул жерде дагы көрсөтүлгөндөй эле бөлчөктөрдү эки түрдүү эки жол менен дагы салыштырсак бир эле жоопту берди.